Канча бир кылымды карыткан кыргыз бирде алдууларынын алдында басынса, бирде кайратынан жазбай чыйралып, келечекке үмүт тартып, улуу көчтү улады. Уламадан уланды. Миңдеген жылдар бою көөнө мурасты көөдөнүндө аспиеттеп сактаган эл электен өттү. Кыйчалыш заман, кыйын кезеңдер кыйла улуу инсандарды жаратты. Алардын айрым бирлери журт туткасы аталды. Эл намысын коргоп, эртеңкисин ойлогон, билим жагынан өз заманындагы бир канча жарандарынан эрте жетилип, эл үмүтүн жандырган инсандардын ири алдысы Иманалы Айдарбеков. Замандар оошту. Закымдап айлар, күндөр, жылдар учту. Жумурай журт үчүн башкысы айдан аман, жылдан эсен чыгып, мурункунун көчүн татыктуу улантып, кийинки муунга жеткирүү. Тирилик менен алпурушуп, асманыбыз ачык болсо экен дегенден башканы самабай, барына шүгүр деп, жогуна кайыл болуп, турмуш жүгүн көтөрүп, көзү жакшылыкты көрүп, көөнү тынч болсо болгону. Аң сезими тунук адамдын бу тирүүлүктө эңсеген эле ушул. 9-10 кылымдарда кыргыз улуу каганаты чоң чөлкөмдө те Каспийден азыркы Монголияга чейин канатын жайган ушул чөлкөмдө биздин улуу аябай күчтүү мамлекетибиз бар эле. Анан кийин 10-кылымдардан кийин бир топ кылымдардан бери биз өзүбүздүн мамлекетибизди түзө албай, ошого умтулуп түзүүгө аракет кылдык. Кыргыз жергесине келишкен орустун оторчул саясаты, конуш тандап, жайлуу жерлерине ээлик кылганына да кайыл болгон караламан журт, анан алардан жакшысын өзүнө энчилеп, алга умтулуу. Арип таанып, окуп, билим алып, канат кагуу. 19-кылымдын соңку мезгилдеринде Сарыөзөн чүйдүн күн туу болуштугуна караштуу Арчалы айылын улай жайгашкан Кайырма айылында Солто элинин манабы Айдарбек Турдиндин үйүндө кубанычтуу жаңылык орун алды. Айыл элине баш көз болгон Айдарбек 1884 жылдын бир күнү уулдуу болуп, азан чакырып, атын Иманалы атады. Сарбан болобуз. Сарбандан Кожомкул чыгат. Кожомкулдан Турду чыгат. Турдунун балдары болуп эсептелебиз биз. Турдудан ошо Айдарбектен Иманалы. Ошондо жарыкка келген наристесине бир үңүлүп болуп, ымыркайынын ыңаалаганына куштар болгон Айдарбек артымдан изимди улаар уулум деп эбедейи эзиле, туулганына эмес тураарына сүйнөйүн, амандыгын тилеп атпай кыргызга кызматы өтсүн деп ичинен аруу тилегин арнаган чыгар. Ал уул бар болгону кыска аралыкта өзүнүн тубаса жөндөм аркасында атпай журтка аңыз болуп, эл башкарган эрен, журт башкарган көсөм чыгаарын, жаш кезинен тартып улуу жолго аттанып, өмүрү жалаң күрөштөрдөн турарын, башын кыргыз үчүн сайып, кай бир кара санатайлар менен кармашып тирешээрин. Анан кызматтык даражасы төмөндөп олтуруп, ага кошул ташыл болуп, ден соолугунан жабыркап, капилеттен башына кара булут айланаарын, өзү курдуу өлкөсү үчүн жалынын элге арнашкан жакын санаалаштар менен кошо колуна кишен салынып, ак жерден айыпка жыгылып,
кордукту ченебей тартып, бар болгону бу тирүүлүктө 54 гана жыл жашаарын, анда кубанычка толкуган атасы да, апасы да, ошол жакшылыкка күбө болуп олтурушкан айланасындагы коңшу колоңдору менен кошо ага туугандары, кысталышта бири-бирине касам ичишкен сөөк тамыры жоро жолдоштору кайдан билишсин. Көрсө, жазмыш эмнени жазса, адам ошону көрөрүн. Кырсык капилеттен келип, ажал айттырбай алаарын эч ким эч убакта сезип туя албайт тура. Кыргыз мамлекетин түптөгөндөрдүн бири Айтылуу Айдарбековдун ата-теги мына дал ушул Сарыөзөн чүйдөгү Арчалы айылына канатташ кайырманы жердеп келишкен. Кайырма айылы ушул жерде Иманалы Айдарбеков биздин чоң атабыз төрөлгөн жер. Ушул жерде баскан жер. Дыйканчылык жана мал чарбачылыгы менен алектенген Айдарбек балдарынын туну Иманалынын окууга дилгир экенин байкап, алгач айылдык молдодон окутуп, андан соң орус түзем мектебине берет. Орусча тез өздөштүрүп, окуунун алдыңгысы саналган Иманалы 1898 жылдан 1904 жылга чейин Бишкектеги айыл чарба мектебинде окуйт. Ошол эле жылы айыл чарба мектебинин сунуштамасы менен Ташкент калаасына жиберилип, ал жакта гидротехника училищесинде билимин улантат. Ташкентте окуган Иманалы европалык маданият менен таанышып, орус жана чет элдик адабияттардан азыктанат. Дүйнө таанымы кеңейген Иманалы Айдарбеков Ташкент калаасында 4 жылдан ашуун жүрүп, башка улуттардын өкүлдөрү менен кеңири баарлашып, коомдогу кырдаалга көз салды. Саясаттан кабардар болуп, анда-санда чогулган жаштар менен пикир алмашуулардан улам, өз улутумдун келечеги үчүн дагы кандай кадамдарга баруу абзел деп толгонду. 1908 жылы атасы Айдарбек капилеттен каза болот. Иманалы аргасыз артка кайтып, үйүндө баш көз болууга туура келди. 1912 жылдан 1918 жылга чейин Иманалы Айдарбеков айылдык башкармалыкта катчылык кызматты, тилмечтикти, Бишкектин райондук башкармалыгынын жардамчысы милдеттерин өтөйт. Дал ошол тушта Солто элинин талкан болуштугун бийлеген Өзүбек Бошкоевдун небереси Абдыкерим Сыдыков менен өлкөдөгү абал жана Орус империясында жүргүзүлүп жаткан саясат тууралуу пикир алышып калат. Абдыкерим Сыдыков Татарстандын борбору Казанда айыл чарба багыты боюнча билим алып жүрүп, жакын досу агартуучу Ишеналы Арабаевден саясий жактан көптөгөн сабак алган эле. Ошентип, улут тагдырына кайдыгер карабаган уулдар баштары кошулганда мекен жүгүн татыктуу көтөрүп, келечек тууралуу зор максаттарды алдыларына коюшат. — 1916 жылдагы улут башына түшкөн каргашалуу үркүн окуясында Иманалы Айдарбеков өзү сындуу алдыңкы өкүлдөр менен элибизди бу ак падышанын апаатынан кантип аман сактап калабыз деп жолдорун издешти. Үркүндө 1916 жылы Московский районунда биринчи үркүнгө чыгышканда, ошондо Иманалы Айдарбек ушул жердеги Солто уурунун, Солтонун эң улуу Күнтудан болот да. Байгананын балдарынан болот. Байгананын 2 баласы болгон, Кашкабаш Сарбан деген. Булар Сарбандан. Ошол жерден анан булардын баары тең аксакалдардын баары тең мына тоого көчүп кетишкен да. Ошо менен үркүндө ушунча элди сактап калган. Мурдараак колунда бар оокатка тың ата тегинен бери карай эл башкарган бүлөлөрдүн уулдары, ошондой эле окууга чын ыкласы менен берилип билим алам дегендердин көбү алгач араб арибинен сабатын ачып, орус түзем мектебинде окуп, анан билимимди тереңдетем деп
алыскы Россиянын калааларына, Казань, Уфа шаарларында адистикке ээ болсо, кайбирлери Ташкентте окушкан. Ал ири шаарлардан бири-бири менен таанышкан дүйнө таанымы терең улан кыздар өз ара аңгемелеше калганда, ар бири өз улутунун келечегин ойлоп, бир жакадан баш чыгарууну максат кылышкан. Казак жергесинде 20-кылымдын баш ченинде пайда болгон Алаш партиясына билимдүү жигиттер кошулган. Алардын максаты мекенге кызмат кылуу, түрк тектүү улуттар бир муштумдай түйүлүп, кубаттуу держава куруу, ынтымакта күн кечирүү эле. Бүткүл Россияда, Россия империясында, анын ичинде колонияларда ар кандай саясий агымдар болду. Ошол ашын азыркыча мындай образды айтканда орусиячыл, батышчыл, чыгышчыл, мусулманчыл дегендей мусулман партиялар түзүлүп атты. Ол Россиянын саясий түзүлүшүнө ориентация жасаган партиялардын дагы таасири күчөп атты. Бул ошол мезгилдеги биздин улуттук жалпы аң сезимдин ойгонушунан гана кабар берет. 1917 жылдын жай айларында Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаевдин, Сейдакмат Чукиндин жана Иманалы Айдарбековдун жардамы аркасында Алаш партиясынын кыргыз бөлүмүн Бишкекте ачат. Ким кайсыл партиянын, кайсыл күчтөрдүн таасиринде болсо, ошону перспективдүү деп таап, ошо кыргыздан чыккандар ошо эсерлер партиясына кирип атты маселе, большевиктер партиясына эртелеп өткөндөр бар. Ошонун ичинде жанагындай мусулман исламчыл партиялар, Шора Исламия жана башкалар ошол партияга өткөндөр бар. Ал эми кайсы бир бөлүгү ошол Алаш менен өздөрүн ассоциация кылып, ушул казак менен бирдикте өздөрүнүн келечегин элестетип, Алаш партиясынын ушул Бишкектеги бир филиалын ачып, дагы бир жерде бир документ бар. Ал эми ошо Алаш дегенде ошо Алматы ушунун атрабын жердеген казак интеллигенттери менен чогуу бир курултай өткөрүп, ошол жерде улуттук кызыкчылыктар жөнүндө дагы кеп болду деген бир документтер бар да. Демек, бул ошол Октябрь революциясына чейинки кыргыздардын бир саясий изденүүсү деп кабыл алышыбыз керек. Падышалык өкмөттүн администрациясында иштеген Иманалы Айдарбеков жана анын жакын санаалаштары үчүн Октябрь төңкөрүшү чоң жаңылык болду. Бир жыл аяк баспай, Москвада Ленинге айланасындагылардын бири атайлап эле кол салуу уюштурушканда, бул партияны да жок жерден каралашкандар пайда болду. Акыры Алаш Москвадагы бийликке мокочо көрүнүп, ишмердүүлүгүн токтотууга туура келди. В ВУЗе нас учили о том, что у буржуазных... Бизге убагында жогорку окуу жайда Түркістан өкүлдөрүндө, бул буржуазиячыл улутчулдарда Түркістан коомчулугун түзө тургандай эч бир жаңычыл көз караштар, реформа жасай алчу программалар болгон эмес деп окутушканда, алардын баардыгы феодалдар, исламчылар, мурдунан алысты көрө албаган кокуйлар, алардын баардыгы орто кылымдагы ой жорум менен калып кетишкен деп үйрөтүшчү. Бирок мен Алаш партиясынын программасын окуп чыккандан кийин бизди ушунчалык калп айтып алдап келишкен турбайбы деп өкүндүм. Биздин ата-бабалар демократиялык мамлекетти жараталы дешиптир. Алар бийлик тутумдарын ушунчалык так жана айкын жазышкан. Парламенттин ролу жана башка программалары мыкты иштелген дейсиң, алигиче биз алардын бирине дагы жете албай келатабыз. Россияда 1917 жылдын февраль революциясы орун алган кезде эсерлер 50% добушка ээ болушат. Түркістан большевиктеринин биринчи съезди 1918 жылдын июль айында гана өткөрүлдү. 1918 жылдын март айында өткөн Бишкек советинин съездине өзү туулуп өскөн Күнтүү аймагынан Иманалы Айдарбеков солчул эсерлер партиясынан делегат болуп шайланды. Большевиктер кыргыз жергесине келишкенде, бул жакта катарларын толукташ максатында социалисттик түзүлүштү чыңдоо үчүн ошол кездеги кыргыз ичинен чыккан билимдүү, орус тилинде ээн эркин сүйлөп, саясий жактан бышып жетилген уюштуруучулук жөндөмү бар адамдарды издешкен. Албетте, алар ошол кездеги билим десе билимге бай,
уюштуруучулук жөндөмү жогору Иманалы Айдарбековду катарына кошуп ишмердүүлүгүн жүргүзүүнү көздөштү. 1921 жылдын 29 октябрынан 31 октябрына чейин Пишпекте кезектеги съезд өтүп, анда 325 делегат катышат. Съездде Иманалы Айдарбеков уезддик шаардык революциялык комитеттин төрагасы катары жер жана суу реформаларын жүргүзүүгө тынч мезгил эми жетип келди. Саясий стабилдүүлүк орноп, жергиликтүү шайлоо органдарын баштоо демилгеси бышып жетилди. Советтик өлкө жолдош Ленинди шайлап алышты деп жарыялады. Партиялык бийлик бир топторун мурункунун калдыктары деп тазалоодон баштады. Ага карабай, өз заманынын алдыңкысы саналган мурдатан башкаруу системасын терең өздөштүргөн иштерман деп жогору баалаган өкмөт Иманалы Айдарбековду революциялык комитеттин мүчөсү катары айылдык коомдун башкармалыгына, анан уезддик аткаруу комитетине шайлайт. Съезд өтөр замат тапшырма келип түшүп, силер жокко чыгарышыңар керек деп. 1922 жылы ушул чечимден биздин аталарыбыз баш тартууга мажбур болушту. 2 жыл ичинде кийинки алар ар кандай топтор менен, ар кандай таасирдүү кишилер менен сүйлөшүүлөрдү алып барып, ушул аймакта таасирдүү кишилер менен, мисалы жакшы билесиздер, Түркистанский СССРдин ушул Оренбургский крайда биякта Жети суу облусу болду. Ушул Жети суу облусунун 1923 жылынан баштап 1924 жылы август айына чейин Иманалы Айдарбеков жетектеген азыркы Кыргыз Республикасынын аймагынан 3 эсе чоңураак болчу. 1920-1921 жылдары Пишпек уезддик аткаруу комитетинин төрагасы, 1923 жылга чейин Пишпек уездинин шаардык советтин аткаруу комитетинин төрагасы милдетин өтөдү. 1923 жылы Жети суу облустук советинин аткаруу комитетинин президиумунун мүчөсү кызматын аркалайт. Поскольку они были очень образованными людьми и имевшими... Булардын баары административдик мекемелерде, мамлекеттик структураларда тажрыйба топтоп, абдан билимдүү адамдардан болушкан. Сыдыков убактылуу өкмөттүн учурунда уезддик башкармалыкта иштеп, Пишпек уездинин комиссарынын төрага орун басары болсо, Айдарбеков жеке секторда инженерлик менен алектенип, Чүй каналын уюштуруу иштеринде жүргөн. Калкты жайгаштыруу башкармалыгында Кытайдан кайра кайткан кыргыздарды отурукташтырууга чоң көмөк көрсөткөн. Ишеналы Арабаев болсо агартуу менен алек болуп, мектептерди ачып, кыргыз жаштарын билимге үндөп окуткан. Анткени агартуусуз алдыга койгон максатка жетүү кыйын эмеспи? Ошон үчүн алар дароо баамга урунушкан. Ошондуктан большевиктер чогуу кызматташууга чакырган. Себеби арасындагы баракчыларды көчөгө чаптагандан башканы билбеген ашынган большевиктер сабатсыз болчу да. Ошентип буларды маанилүү кызматтарга дайындашкан. Сыдыков дагы, Айдарбеков дагы большевиктик өкмөттөгү жооптуу чоң кызматтарды ээлешкен. Экөө тең Жети суу облусунун аткаруу комитетинде иштешти. Бул деген Жети суу облусунун губернатору дегенди түшүндүрөт. 1921 жылы алдыңкы интеллигенция Тоолуу Кыргыз облусун түзүү идеясын сунуштады. Демилгени алгачкылардан болуп, билимге мол Абдыкерим Сыдыков көтөрүп чыкты. Мына ушул демилгени тез арада өзүң колго ал. Мына биздин манасыбыз, маданиятыбыз, жазуубуз, дастандарыбыз турган эле. Бул кандай журт экенинен кабар берет, туурабы? Туура. Ишеке, бардыгы бул Абдыкерим айткандай, мына бүт партияң өлкө катары жашап кетиши үчүн мына кагаздарга айтылып жазылды. Бул ишибизде алыс жактагылардын бардыгы колдогону менен Москвадагылар кандай ойдо болду экен? Мына ушул маселе. Биринчиден Тоолуу Кыргыз автоном облусун түзүү жөнүндөгү идея биздин улуттан сезимдеги 1000 жылда бир болчу окуя, 1000 жылда бир болчу чоң өзгөрүү, кыргыз өзү эли улуттук изденүүнүн натыйжасында ушул даражага чыгып, себеби 22 жылда андай эмне окуя болду. 16 жыл кыргын, өркөн, хандык түзөбүз, хан шайлайбыз деп жүргөн кыргыз автономия деген идеяга тез убакыттын ичинде жетип, 4 жылдын ичинде.
4 жылдын ичинде азыркы балдар бир университетте бүтпөйт да. Кыргыз эли академияны бүтүп койгондой ошол автономия деген идея жетип. Автономия деген эмне? Кыргыздын түшүнүгүндө бул өз алдынчалык, эрктүү деп которуп жүрөт. Бул облус болобу, республика болобу, эң башкысы бул жерде эрктүүлүк деген сөздү кыргыздар ушинтип которушкан экен. В 2020 году в декабре 1920 жылы декабрь айында советтик бийлик Кыргыз АССРин түзгөндө, тагыраак айтканда Казак АССРин. Анткени ал кезде дал ушундайча аталган да. Кыргыздар алдыңкы планга коюлбай калганда, мына ошондо биздин элдин алдыңкы интеллигенциясы байыркы тарыхты жакшы билишкен. Алар биз байыркы доорлордо биздин эрага чейинки экинчи кылымда Гегун мамлекети деп аталганыбызды, анан Бартольд, Бичурин, Малов, Томсен, Аристофанды окумуштуулардын, чыгыш таануучулардын эмгектеринен жакшы кабардар болушкан үчүн эмнеге биз кыргыз мамлекетин түзсөк болбосун? Эмнеге биз кыргыз каганаты өңдүү республикага айлана албайт экенбиз деп чыгышкан. Бул демилгени 20-жылдардын башында козгоп, ийгиликтерге жетишкен. Түркүстан өкмөтүнөн уруксаат алышып, Жетису облустук партиялык уюму колдогон. Маңызды бир бир жакадан баш чыгат, бир жерден кол чыгарышкалады. Монтип жөндөн алыша берген болбойт. Жок. Түшүнүп, силер да ойлонуп көрсөңөр дейм. Алар кыргыз эли РСФСР курамындагы өз алдынча өнүгүп өскөн мамлекетке айлансын деп тилек кылышты. Бирок саясий тирештер бири-бирин каралоолор орун алды. Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахмановдордун тоолуу Кыргыз облусун түзүү идеясын көрө албаган топ Москвага тоголок кат жазып бут тосушту. Большевик Хаснулла Хасанов солчул эсерлер менен кошо эми алашчыларды да айыптап, буларды Абдыкерим Сыдыков тымызын башкарган, алардын большевиктер партиясынын катарында турганы туура эмес деп чыкты. Муңарга такыр кошулбайбыз. Ооба, туугандар, болду жакшы ойлоңуңар. Экесине ойлоңуңар да чечим чыгабыз. Бул силерге оюнчулар эмес туугандар. Оюнчулар Ооба, булар бир нерседен ката кетиришкен. Алыскы Москвага, ошо кездеги улут иштер боюнча элдик комиссар Сталинге кабардар кылышкан эмес. Бирок, бир жагынан алганда, эгер Сталинге кайрылышса, албетте ал жок деп так кесе айтаарын дагы түшүнүшкөн. Анткени ошол учурда бардык автономия түзүү демилгелери бучалып турган эле. Айталы, Дагестан, Тоолуу Чеченстан республикасы, Крым аймагы, Украина Радасы, Татар бийлиги, Башкирия жана башка. Эгер көрүнүктүү туранчыл Заки Валиди бул маселеден кабардар болуп калса, анда бардыгынын таш талканын чыгараарын дагы Сталин жакшы билген. Ошол себептен алар Сталинге кат менен кайрылышкан эмес. 1922 жылы 4-чү курултай өткөрүштү. Бул долбоор тууралуу Рахманкул Кудайкулов Сталиндин дал өзүнө Сыдыковчуларды каралап кат жазган. Сиз айткандай эле буларга каршы турбасак, иш кооптуу. Камтым албайт ишеке. Мен бардыгын ойлонуп койгом. Булардын миызын кайтарууга али менин күчүм жетет. Биз көппүз, а булар аз. Жакшы. Эгерде баары сиз айткандай болсо, анда биз да булардан кем калбайбыз. Эмнеге биз бөлүнүп жарылууга барышыбыз керек? Булар өзүнчөлүккө коргулары келет. Кат жакын арада жолдош Сталинге жетсе, калганын көрөбүз ошондо. Түшүндүңбү Дүйшеке? Түшүндүм. Тандамабыз. Мейли. Жок. Бардыгы силер айткандай боло бербейт. Бул жакта эл деген бар, мен бар. Менин артында миңдеген киши бар. Ал катта булар байманаптар, феодалдык мамлекет түзгүлөрү келет. Россиянын курамынан чыгып, Түркиянын астында алардын колдоосу менен өз алдынча республика кургулары келет деген каралоолор болгон. Ошондон көп өтпөй эле репрессия башталып, ээлеген кызматтарынан алынып,
Сыдыков кыргыздардан узак турсун деп алыскы Ташкентке саясий сүргүнгө кеткен. Бири-бирине бут тосмой, бирине-бири кара санамай күч алды. Большевик терисин жамынып, өлкөдөн мурда өз кызыкчылыгын жогору койгондор партиялык кызматта арбын болчу. Алар Иманалы Айдарбеков, Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Ишеналы Арабаев өңдүү улут лидерлеринин кадамдарына жолтоо болуп, жогорку эшелонго туура эмес маалыматтарды, түрдүү ушактарды жөнөтүп, тоголок каттарды тоголотуп атышты. Бул акмак, анын тобу байманаттарды жок кылгыла, кедейлерге бийлик деп жар салышып, большевиктердин катарына кошулушкан. Кадимки саясий жактан сарасепке салып туруп кадам таштамайда. Муну ошентип Кудайкулов эптеп бийликке жетсем, кыргыздардын калк атасы аталсам деп самады. Кыргызстандын түндүгү Казакстанга, түштүгү Өзбекстанга киргени оң деген ойдо болушкан бул топ Айдарбековдун алгылыктуу иштерине бөгөт болушту. 1924 жылы Кыргыз жергесинде зор бурулуш. Кыргыз эли өлкө катары калыптанышы үчүн канчалаган азаптуу жолдорду басып олтуруп, акыры мамлекет түптөлдү. Алар биринчи кадам катары, эгер дароо эле Кыргыз ССР бизге бир кобула, макам бир кобула кайрылса, анда бул жагынан ар кандай тосулуктар жана атүгүл каршы чыга турган жетекчилик болушу мүмкүн деп ушундай чечимге бүтүнгө чыгышат. Ошондуктан жок дегенде азыр себеби жаныбызда кошуналарыбыз каршы чыгып атат. Алардын түшүнүгү боюнча ушул түндүк бир республикага, түштүк башка республикага өтсүн деп ушундай биротоло аракеттер болгон. Биз туура жолду тандап, элибиздин келечеги үчүн кызмат кылуубуз абзел. Ан үчүн бир тилекте, бир мүдөөдө болуп, жаңадан куралган мамлекетибиздин сапары байсалдуу болсун деп ушул улуу жолго аттандык. Эртеңки күнү бизден кийинки муун, биз аманат калтыра турган Кыргыз мамлекетин татыктуу алып кетүүгө тийиш. Биз болгон күчүбүздү жумшашыбыз керек. Өз убагында Кара Кыргыз автономия облусу түзүлбөсө, пайда болбосо, азыркы эгемендүү мамлекетибизге ээ болбой калмакпыз. Башкача вообще тагдырыбыз болмок. Мисалы, жакшы билесиз, мына кошуналарыбызда канча деген башка улуттар жашайт. Өздөрүнүн мамлекеттүүлүгүнө ээ болбой, умтулуп, аракетти жасап, бирок болбой атат. Же башка калк, мисалы республиканын ичинде автономия облусу катары ошондон бери бүгүнкү күнгө чейин калышты. Биздин аталарыбыз атайын ушундай биринчи кадам катары Кара Кыргыз автономия облусу РСФСРдин түзүмүндө түзөлө, кийинки кадамдар буйруса жасайбыз деп чечимди чыгарышты. Ушундай эле ишке ашырылды. Если бы они не... Эгер алар ошондо кыргыз эли жана анын келечеги, мамлекеттүүлүк тууралуу ойлонбогондо, анда азыр өлкөбүздүн түштүк аймагы Өзбекстанга, түндүгү Казакстанга карап калмак. Мындай окуялар тарыхта арбын кездешип атпайбы? Кайсы бир улут башка бир империянын алдында күн кечирип келет. Кыргыз каганаты кыйрагандан бери карай бирде Кокон хандыгында, бирде Бухара эмиратына, бирде Чыңгыз хандын ордосуна баш калкалашты да. Кара Кытайлардын, кара ханиттердин алдында темселеп жүргөнбүз да. Муну ошондой тагдыр алды да дагы бизди күтүп жаткан эле. Бир жагынан татыктуу, кесипкөй, Дасқан Адис катары аны шайлашты. СССР Борбордук аткаруу комитети тарабынан Москвага аттанган кыргыз делегаттарынын арасында Кудайкулов жана башкалары да бар болгондуктан ал жакта да талаштар орун алды. 1924 жылы 14 октябрда Кара Кыргыз автономия облусу пайда болот. 18 октябрда бул 4 күн кийин Иосиф Виссарионович Сталин мына китепти бuyakta архивдик кагаздар бар. Анын кол тамгасы ушул Кара Кыргыз автономия облусунун ревкому түзүлөт.
17 курамына кирген 17 кишиден түзүлгөн ревкомду бекитет, жетекчиси төрагасы катары Иман Айдарбековду дайындайт. Бул буга чейин сөзсүз түрдө биякта кандайдыр бир акылдашуу мындай кеңеш болду. Алар эң татыктуу кишини шайлашыбыз керек. Ичинде Иман Айдарбеков аксакал болгон. Жаш жагынан ушул киши ал кишиден улуураак Ишенал Арабаев эле болгон. Бирок Ишенал Арабаев бул молдо идея жагынан аябай күчтүү инсан болгон. Бирок алардын арасында мамлекеттик органдарда иштеп аткан, тажрыйбасы бар, сабаттуу, бийлимдүү инсан катары бул шексиз бул Иман Айдарбеков болгон. Ошондон аны шайлашты. Жолдаштар, биз үчүн бүгүн өтө маанилүү учур. Туура. Эң негизгиси биз Кара-Кыргыз революциялык комитетинин төрагасы Иман Айдарбековдун алдында толгон токой иштер турду. Өлкөнүн өз алдынча куралып, кылымдар бою эңсеп келген ата-бабалардын үмүтүн жандырып, эми эл көйгөйүн чечүү, башкаруу системасын оң жолго коюу, мамлекеттик мекемелердин структурасын түзүү Иман Айдарбеков башында турган өкмөттүн мойнуна жүктөлдү. Эмесе жолдаштар, элдин жашоосун колгоо үчүн пишпекти өндүрүп өстүрөлү. Айыл чарба, суу чарба, бардык өндүрүштөрдү капарга алалы. Рахмат сиздерге. Рахмат. Иши болсун. Айдарбеков, конечно, обладал колоссальным опытом организации. Айдарбеков укмуштай уюштуруучулук жөндөмгө ээ болгон инсан. Ревкомдун төрагасы болуп өлкөнү жетектеген ошол 6 айдын эле ичинде нөлдөн баштап республиканы жаратты. Эч кандай компьютери жок эле. Кол алдындагылардын билимсиз экенине карабастан, мамлекетти алдыга сүйрөп чыгып жаратыш, буга эмне деген күч кубат керек? Кыргыз мамлекеттүүлүгүн укуктук жактан толук аныктап каттоо үчүн 1925 жылдын 27 мартынан 30 мартына чейинки аралыкта Бишкекте съезд өткөрүлөт. Съезд абдан чыңалган абалда жүрүп, ага 11 улуттан турган 135 делегат катышкан. Съездди Ревкомдун төрагасы Иман Айдарбеков ачып, 6 ай ичинде жасалган иштери боюнча отчету угулган. Бул отурумдун алдына өлкөнүн коңшу аймактары менен чек ара тилкелерин тактоо, айыл чарба, экономика, өндүрүш, курулуш тармактарын өнүктүрүү маселелери коюлуп, 51 адамдан турган делегат бекитилет. Аткаруу комитетинин төрагалыгына Абдыкадыр Орозбеков сунушталат. Кудайкулов жана анын жан жөкөрлөрү Иман Айдарбековдун отчетуна жарым жылда аткарган иштерине жогору баа берүүнүн ордуна теги кедей кембагал эмес, байманапчыл, Ревкомдун аппараты кызмат абалдан кыянаттык менен пайдаланды деп айыптап чыгышты. Съезддин жүрүшүнө жооптуу кызматтарга көрсөтүлүп аткандарга нааразычылыгын билдирип, Жусуп Абдрахманов өзүнүн тарапташтары менен залды таштап, сыртка чыгып кетет. Съездде Кара-Кыргыз автономиялуу облусу дегендин ордуна өлкө Кыргыз автономиялуу облусу аталсын деген сунуш айтылып, ал 25 май күнү иш жүзүнө ашты. Ошол отурумда облустук аткаруу комитетине Сыдыков, Айдарбеков, Абдрахманов жана Чоңбашев сыяктуу адамдар кирбей калды. Отурумга жетекчилик кылган Михаил Каменский Абдыкадыр Орозбековду төрагалыкка дайындайт. Бир аз мезгил ишсиз калган Айдарбековду Ташкенттеги Орто Азия кеңсесинде башкармалыктын мүчөсү кылып жөнөтүшөт. Мамлекетибизди куруу, мамлекеттик органдар түзүү, административдик аймактык реформалар жүргүзүү, кошуналарыбыз менен чек араны аныктоо, ичинде мамлекеттик органдарды түзүү, бул биринчи жарым жыл ичинде бүт баары аткарылды. 57 жыйын болду. Ушул жарым жыл ичинде 57 жыйындын алкагында 665 маселе каралды. Элестетсеңиз, мисалы азыркы убакта, мисалы өкмөтүбүз жогорку кеңеш менен жылда 100дөн ашык маселелер карайт, 200дөй карайт. Ошол маалда жарым жыл ичинде 665
65 маселени карашты. Бул өтө орчундуу, олуттуу, өзүктүү маселелерди карашты. Бул мамлекеттик түзүү жагынан биринчи кадамдар болду. Бул пайдалуу болгон. 1927 жылы Кыргыз АССРнин башкы сотунун төрагасы кызматын аткарган Айдарбековду 1929 жылы жеңил өнөр жайы боюнча эл комиссары, андан кийин соода тармагынын эл комиссары кылып бекитишет. 1931-1933 жылдары Иманалы Айдарбеков ден соолуктун айынан иштөөгө мүмкүнчүлүк болбой, үйүндө олтуруп калды. Ичине таруу айланбаган душмандары эми Айдарбеков кайрадан саясий аренага кайтып келбейт деп кымыңдашты. 1933 жылы 9 май күнү Абдыкерим Сыдыковго, Турды Сопиев Акунга, Ишеналы Арабаевке карата Социал Турам партиясы боюнча иш козголуп, алар камакка алынды. 1933 жылы саламаттыгын калыбына келтирген Иманалы кайрадан саясатка аралашты. Бул саам ага Москва СССРдин оор өнөр жай тармагына салым кошсун деп Кыргыз АССРнин өкүлү кылып дайындады. Андан соң Кыргыз коммерциялык банкынын башчысы болду. 2 жыл аяк баспай 1935 жылдын 16 августунда ВКПБнын көзөмөл комиссиясы тарабынан партиянын катарынан чыгарылып, Айдарбековго Абдрахмановчул, улутчул деген жала жабылды. Ошондон кийин ден соолугунун айынан ишке жарамсыз болуп калган Иманалы саясат менен алек болгонго дарамети жетпей, кайрадан үйдө олтурууга туура келди. Мына ошол тынымсыз иштеген үчүн эрте ооруп, ден соолугунун азабын тартты. Анан кызматтан кетти. Каралоолор, аңдымайлар башталды. Жетекчилик талантына жогору бааларын беришкен өкмөт кайрадан соттун төрагасы, экономика министри кылышты. Бирок ден соолугу кыйла начарлап калган эле. Ошентип саясаттан кетүүгө туура келет. Соңку кездерде жабышкан илдети жанына жай бербей, Иманалы башка салганын көрөрмүн деп, өзүнө күч кубат тилеп, үйүндө китеп окуу менен алектенип, тирилигин өткөрүп жаткан. О бир кездеги эң жакын тилектештеринен тирүүлөй ажырады. Алардын өлүү же тирүү экенинен дайын жок. Өлкөнү куруп, мамлекеттүүлүктү түзөм деп улуу жолго аттанган күндөн бери ай жылдар акканын, анан эче миңдеген жылдар бою ата бабалары эңсеген асыл максат акыры орундалып эле тим болбой болгондо да дал анын энчисине ошол бакыт туш келгенин, эми минтип эл өз алдынча мамлекет катары күн кечирип атканын эстеп, канет кылып, кыйынчылыкка кайыл болуп, өзүн сооротуп олтуруп калаар эле. Имаке, өзүңдү карачы. Сен бар үчүн биз барбыз го. Сен бизге керексиң. Мына ушундай каргашалуу күнгө акыры бир күн биз да күбө болбосок экен деп тилеген сүйгөн жары кичкен күндөрдүн бир күнүндө эки кызы менен жесир калып, таянар тоосу үйүнүн түркүгү, журтунун туткасы болгон Иманалысынан ажырап калбаймбы деп анан туруп эсин жыя, жаман ойду жакын жуутпай өзүнүн оолак кубалачу. Анткен менен суук ой денесин ичиркентип, кичкендин жүрөгүн тымызын мыжып эзе берчү. Амандыгың керек. Токтот көз жашыңды. Азыркы заманда көрүп атасың. Бир көзүң бир көзүңө жоолуп турган мал. Иликтен ушинтсең, Эгер. Ол деме. Тириле жок дейсиң. Коркуп атам. Абдыкеристен ишенден эмнеге дайын чыкпайт? Эмнеге кабарлары жок я? Сабыр кыл. Кокус бир нерсе болуп кетсе, сен күчтүү бол. Кудай буйруса бул күндөрдө өтөт. Бардыгы жакшы болот. Болуптур ыйлабай.
жазмышка айла жок экен. Кара булут Айдарбековдор жашаган Ордо калаанын чок ортосундагы 1-май көчөсүндөгү заңгыраган чоң үйдү айланчыктап, анан каалга какпай босогосун аттап кирди. Ал күн 1937 жылдын 4 августунун 7 түнү эле. Товарищ Айдарбеков, вы подозреваетесь в Уголовный кодекс РСФСР по статья 58, пункт 2 и статья 58, 7. Кудай, эмне болуп кетти? Эмне болуп кетти? Коркпол. Вот ордер. Я ничего не понял. Я ничего плохого не сделал. Молчать. Об этом вы там докажете. Ичке. Үйреніп Қыздар, үйреніп Қорқпауға. Менде ешқандай кінә жоқ. Мен қайра келдім. Ата, бұлар сізді қақал барады, ата. Сақсын болғалы. Қорқпауға қыздар. Мен қайра келдім. Қорқпауға қыздар. Мен қайра Анан кайрадан каралоолор, репрессия. Араңжан немени камакка алышып, анан мурдагы алашчыл, эсер деп күбө жаап, кордоп, анан кыйнашат. Жолдош Айдарбеков, сиз улуу Сталиндин жүргүзгөн саясатына, анын кылган албан иштерине каршысызбы? Жок, каршы эмесмин. Жана эч качан каршы болгон эмесмин. Жалган. Каяктагы жалган сөздөрдү айтып, жаныңды жебей эле кой. Неге жалган айтмак элем? Мен буга чейинки көрсөтмөнүн бардыгында ачык жазгам. Кал план кылма! Ооба. Рас. Биз кезигенде өз элибиздин жылгалчылыгын көздөгөнбүз. Билем, Социал Туран партиясынын активдүү мүчөсү экениңди, ал партия үчүн далай кызматтарды кылганыңды, Сыдыков, Арабаевтар менен биргеликте иш алып барганыңарды билем. Биз болгону элдин гана мүдөөсүн көздөгөнбүз. Ооба, балким биз адашсак, адашкандырбыз. Бирок биз ошонун баарын тең жалпы элдин жакшылыгы үчүн гана аракет кылганбыз. Жалган! Кайдагы эл мүдөөсү? Каяктагы эл мүдөөсү? Сага окшогон кой терисин жамынган Сыдыковчулар жолдош Сталиндин саясатына каршы чыгып, азыр күнөөлөрү далилдеп отурат. Жолдош тергөөчү, мен эч нерсе түшүнгөн жокмун. Кайсыл күнөөм үчүн, эмнеге? Сен айыбыңды али сезе элексиңби? Сен тууралуу даттануулар, арыздануулар толуп турат. Сен Социал Туран партиясынан тышкары эсерлердин арасына кошулганың кандай? Абактагы иманалысын ойлоп көз жашын көлдөткөн кичкен менен эки кызы айла таппады. Канча бир ирет шаар түрмөсүнө каттап жолугууга мүмкүнчүлүк ала албай артка кайтты.
Ортодон бир ай өтпөй 1937 жылдын сентябрь айында Айдарбековдун үйүндө дагы бир кайгылуу окуя орун алды. Иманалы Айдарбековдун 22 жаштагы улуу кызы Токтobөбү 1937 жылы атасы камакка алынгандан кийин белгисиз жагдайларда киши колду болгон. Апабыз Рафа Иманалиевна айтканы боюнча эжеси Токтobөбү студент болгон. Айыл чарба институтуна барып, кайра келбей калган. Ал 2 күн бою изделип, анан көчөдөн жансыз денеси табылган. Муну ким кылганы белгисиз. Дагы көп өтпөй Айдарбековдордун бир туугандарынын бирөөсүнө кол салынып, ал кырчын кезинде акырет аттанды. Эми үйүндө кичүү кызын кучактаган эне канчалык шолоктоп ыйласа да, акыйкат деген нерсе бу тирүүлүктө оңой олтоң эле келбесин, деги чындык дегендин өзү барбы деп баш оорутуп, мындай аламаттан аман чыгуунун жок дегенде балдарынын кичүүсү, шумкарман калган жалгызым деп жашын төгүп, мектепти жаңыдан аяктаган 18 жашар Рафанын өмүрүн аман сактап калууну ойлонду. Ушул поезд ичинде эмес, себеби НКВДнын кызматкерлери жүрөт. Андан кийин кандайдыр бир ташууга келиптү. Эгер ушундай уже куугунтук башталса, үй бүлөсүнө карата толук кандуу тийиштүү чара көрүлөт. Ошондуктан туугандары, жакын туугандары, достору алар жардам берип, поезддин астында темирден жасалган ящиктер бар эле. Ушул ящиктер негизи иттер үчүн кармашуу, бир жерден башка жерге алып барыш үчүн тияка салып, жап коюп, бекитип, андан кийин жөнөйт. Ушундай сыяктуу коробка ичинде темирден жасалган биздин чоң апабызды ичине киргизип коюшту, бекитишти. Ушундай сакталды, ал Москвага чейин келет. Москвада санитарга катары жумушуна кирет, андан кийин биротолу университетке кирет. Түнкүсүн ооруканада иштеп жанын багып, окуусунда да ийгиликтерге жетишти. Ошол күндөрдө Рафа канчалык кыйын кезеңге туш келсе да, аны көөдөндөгү үмүтү алдыга сүрөдү. Эч кимге жамандыгы жок, болгондо да өлкөнү түптөп оң жолго койгон атасын абакка алып жөнөшкөнүн канчалык эстеген сайын каңырыгы түтөсө да, өзүнө кайрат тилеп чымырканды. 1941 жылы улуу ата мекендик согуш башталган кезде Рафа атасынын күжүрмөн, намыскөй, мекенин сүйгөн атуул экенин далилдеш максатта кандайдыр бир жеңилдик болорбу деп ойлоп, апасына кат жазды. Кымбаттуу апа, мен институтты аяктаган соң сени көрөмбү деп ойлогом. Бирок андай болбоду. Мен фронтко жөнөдүм. Суранам, ыйлаба. Мен өз элимдин бир бөлүгүмүн. Биз өзүбүздүн жоопкерчилигибиздин жана офицерлерибиздин өмүрүн аман сактап калышыбыз керек. Жана менин колдорум аларды сактап калууга бар күчүн жумшасын. Биздин жеңиш ар бирибиздин аракетибизге жараша болот. Мен сени бекем кучактап өбөм. Сенин кызың Рафа. Рафа Айдарбекова атасынын ак жерден атылып кеткенин сураштырып билди. Буга чейин кан күйгөн согушту көрүп, талай канды кечсе да, атасынын элесин көз алдына тартып болуп, эстен танды. Эгер агытаңыз тууралуу билгиңиз келсе, анда жакшы кабар айта алам. Атаңыз күнөөнүн мойнуна албагандыктан аны бир топ кыйнап, табуретке менен башка чапканда ал эсин жоготуп түштү. Калган өзүңүз билесиз. Сабыр кылыңыз. Кайрат кылыңыз. Чоңгуз. Эсиңе келиң. Биздин атактуу инсандарыбыз ушунчалык катуу зордук зомбулук болду. Алар жалган-жала кагаздарга кол коюшту. Бирок Иман Айдарбеков ал четке какты, бул кагаздарда жазып турат. Тергөөчү итиркегели жинденип, табуретке аны алып, тайтабыздын башына урат. Ошондон улам, ошондон соң эс үчүн
мындай жоготкон Айдарбековду сүйрөп алып кетишкен. Жолдош Айдарбеков, бизге болгону болгондой ачык жана так айтыңыз. Уктуңузбу? Жолдош тергөөчү, мен сизден мурдагы тергөөчүгө бардыгын айтып бергем. Сталиндин насаптарына каршы чыгып, улутчул сезимдерди жайытып жүргөнүң эмне? Калпия! Эч кандай андай болгон эмес. Мен болгону кедей кембагалдардын, жалпы элдин кызыкчылыгын көздөгөм. Коомго коркунучтуу деп улутчул Туран партиясы Алаш Ордонун жоголду деп жүрсөк, алар арабызда жүрүшөт. Алар кимдер экенин билбейсизби? Билбесеңиз айтып берейин. Ал сиздин жан жөкөрлөрүңүз, байманаттары. Алар күнөөлөрүн мойнуна алышты. Мен ишенбейм. Күнөөсү жок болсо, эмнеси моюнга алышмак эле? Мунун баары калп. İyi basa. 1917 жылы. Есіңіздеби? Есіңде болбосо эстетейин. 1917 жылы Сыдыков, Арабаев, Казак Байтурсунов чогуу биригип алып, улуттук сезимдерди жайытып жүргөнүң эмне? Калпия! Калп. Мен барын борун болгондо айтып бербедим бе? Кайсы күнөөм үчүн жазалайсыңар? Мунун баары калп! Күнөөңдү мойнуңа ал. Анан могул кагазга кол коесуң. Уктуңбу? Угуп атасыңбы? Эй, баласы! Сен менен бир жылдан бери алышып жатабыз. Өзүңдү да кыйнала, бизди да кыйнала. Күнөөңдү мойнуңа ал, а могул кагазга кол кой. Уктуңбу? Эч нерсеге кол койбойм. Şuradaydı. Makul. Şunu be! Bitti yolun! Иманалы Айдарбековдун кызы Рафа Иманалиевна экинчи дүйнөлүк согушта фронтто хирург болуп иштеп, миңдеген жоопкерлердин жана офицерлердин өмүрүн сактап калган. Согуштан кийин медициналык кызматтын подполковники наамы менен үйгө кайтып келген. Ал улуттук хирургиялык борбордо доцент хирург болуп иштеген. Ленин ордени менен сыйланган жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери наамы берилген. Согуштан кийин 1947 жылы Рафа Айдарбекова саламаттык сактоо министри профессор Игенбердиев Зыфар Игенбердиевичке турмушка чыккан. Алар Азамат аттуулду болушкан. Айдарбеков Азамат Иманалиевич менин жолдошум. Иманалы Айдарбековдун өмүрлүк жары Кичкен Мусулманкулова кызы Рафанын согуштан аман келип, анан ийгиликтерди жаратып атканын, небереси Азаматты көрүп ыраазы болуп, бирок узакка созулган дарктынан улам ат башындай арманы менен 1948 жылы Акыретке кетти. Мүнөз жагынан аябай күчтүү аял болгон. Эгемен Кыргыз Республикасын түптөгөндөрдүн бири Иманалы Айдарбековду мындан туптуура 88 жыл мурун дал ушул үйүнө
НКВД кызматкерлери келип, унаасына салып, абакка алып жөнөшкөн. Бир кезде бул үй ичинде күлкү чыгып, атасына эркелеп өсүшкөн эки кыз Токтобүбү менен Рафа жана алардын энеси журт атасынын жубайы Кичкен да бактылуу далай ирмендерди өткөрүшкөн. Атасынын мамлекеттик иштерден колу бошобой, жалпы кыргыз элинин келечеги деп сабыркап жан аябай иштеген күндөрүн көрүп күбө болгон үй бүлө мүчөлөрү ага дем күч берип алдыга сүрөшчү. Аны туура түшүнүп, турмушунда ага тутка болушчу. Анткени кыргыздын бул бир жөнөкөй намыска чирелген үй бүлөсүндө жеке кызыкчылык байлыкка марымай, кызмат абалдан кыянаттык менен пайдаланмай деген түшүнүк түк жок эле. Алар социалисттик түзүлүштү бекемдөөгө оңбогондой салым кошуп, акыр аягы сталиндик репрессияга туш келишти. Аягы барып камоолорго жана кыйноолорго кабылды. Анан эл каймактарын, кысталышта жол тапкан даанышмандарын, келечекти көрө билишкен көсөмдөрүн атып тынышты. Сак болгула, азиз курбула, көңүл чөгү деген илдеттен. Колубузда журттун тагдыры, мойнубузда улуу милдеттен. Каалабаган колун көтөрсүн, бирине ким мында калчулар. Калганыбыз мекен буйурса, өлүмгө данырда барчулар. Эл үчүн чогуу кадам таштап, бир жакадан баш, бир билектен кол чыгарышкан чыгаандар өлгөндө да бир чуңкурда болушту. 2024-жылы Кара Кыргыз автономдук областынан түзүлгөнүнө 100 жылдык деп коомубуз аябай көп иш-чара өткөзүп белгиледи. Ошондо дагы ата бейитке бул өзгөчө дата болду. Эмне дегенде ошол Кара Кыргыз автономдук областы түзгөн биздин инсандар, ушул эгемендиктин фундаментин курган ошол эле Иманалы Айдарбеков, ошо Кара Кыргыз автономдук областынын биринчи жетекчиси. Анын жанында жүргөн мынакей ишмерлер Жусуп Абдрахманов, Тыныстанов, Төрөкул Айтматовго окшогондордун баары тең репрессия болду. Мынакей Иманалы Айдарбеков, Ишаналы Арабаев дегендерди. Ушул мен белгилеп кетет элем, ушу 100 жылдыктай белгилеп атканда, ошол 100 жылдыктын башында турган инсандын баары тең репрессия болуптур. Эмне дегенде советтик мамлекетке өзүнүн элине күйө турган инсандардын кереги жок болчу. Анан ушу тагдыр ушул экинде экен, ошо биринчи жетекчилердин көбү мына 38-жылы ошол репрессиянын эң пики болуп турганда атылып, мына ушу сөөгүч жерден чыгып атат. Ушу Иманалы Айдарбеков атабыздын сөөгү дагы ушу эки жайда мынакей 137 кишинин арасында ушу жерге 30 август 91-жылы коюлган. Биз ал кишинин чыныгы адам жана өлкөнүн нагыз патриот инсаны болгон үчүн дайыма таазим этишибиз керек. Эгер ал кишинин жасаган иштери, анын аракеттери болбогондо, анда Кыргыз Республикасы болмок беле же жокпу ким билет. Кыргызской республики, может быть, и не было бы. Жылдар учту. 100 жылдан ашуун мезгил өтсө да, түрк дүйнөсү жанданып, бир кездеги алаш улуу туран туусун бийик көтөрүү демилгеси ортого коюлуп, түрк тилдүү мамлекеттер жылына курултайларды өткөрүп, ак жерден атылып кетишкен ата бабалардын ишке ашпай калган идеясын улантууну оң көрүп келишет. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 2024 жылдын 25 июль күнү Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков жана Ишеналы Арабаевке азыркы кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн
аталар деген жарлыкка кол койду. 2025 жылдын 24 июнь күнү Байтик айыл аймагындагы Иманалы Айдарбековдун киндик каны тамган айылга ысымы ыйгарылды. Бир кезде жоктон барды жаратышкан журт аталарынын элестерин кеңири чагылдыруу, алардын ишмердүүлүгүнө жар салуу мындан ары талбай уланып, укумдан тукумга өтүп, бизден кийин мурас калчу эгемен Кыргызстаныбыздын туусу көктө бийик желбирей бермекчи.